Ак Суу районунун мергенчилер бирикмеси декабрь айында эле 26 чөө жана 12 карышкырды атып жок кылууга жетишти. Атылган жырткычтардын терилерине атайын бирка басылгандан кийин каттоодон өткөрүлүп, ар бири үчүн мамлекеттен акчалай сыйлык алышат. Бүгүн мына Ак Суу районунда мергенчилер бирикмеси ушул малчыларга зыянын тийгизген чөөлөрдү, карышкырларды атып, бүгүн мына мамлекетке кайтарып берип жатышат. Айта кетсек, бүгүнкү күндө бир чөөнүн баасы 1600 сом. Ал эми ушундай карышкырдын баасы болсо 4600 сомдун тегереги экен. Адистердин айтымында мал чарбачылыгына олуттуу зыян келтирген бул жырткычтардын саны ай сайын көбөйдү. Мал жан деп жашаган элге малдын туягын санап күн көргөн убакта карышкырдын курсагына кеткен малга ичиң атышпай койбойт. Биздин Ак Суу районунда өтө бул сырт өрөөнүндө, эңилчек өрөөнүндө атайын чөөлөрүндө көбөйгөнү байкалып атат. Ушул алдын алып, ушул биздин мергенчилер атайын ушул ахот кылышып, чөөлөрдү жана тиги карышкырларды атып келишүүдө. Мында айтканда, буларды ушу бир жылына бир жолу жылдын жарымында, жылдын аягында ушул мезгилдерде, ана февраль айында атайын буларга биз бияктан бирге басып, атайын тийиш документтерин толтуруп берип, анан мамлекет тарабына ушул немелер өткөзүп берилип атат. Мергенчилер бир карышкырды жок кылуу үчүн 10 000 сомдон ашык каражат коротушат. Жырткычтар менен күрөшпөсө, малчылар менен дыйкандарга гана азап этет деп эсептешет. Акыркы жылдары күйүүчү майдын кымбатташы, дүйнөлүк согуштарга байланыштуу ок дарынын баасы 10 эсе өсүшү аңчылыкты кыйындатып койду. 15 жыл мурда бир карышкырга 6 000 сом сыйлык каралса, азыр да ошол сумма өзгөрүүсүз калууда. Биз ошо суранат элек бул атылган карышкырлардын баасын караш керек да, баасынчы. Бул 15 жыл мурун 6 000 болчу, ошо бойдон 6 000 бойдон келет да. ГСМ өзгөртүү киргизип, мунун вознаграждениясын жанагы сыйлык катары өлгөн карышкырга 6 000 төлөт деп төлөнөт, 5 000 колуна алат подоходунан кийин. Ушунун баасын кайра карасабы деген да. Анткени ГСМ канча эсе кымбаттады. Талабына жараша, ошондой кылып берсеңер, мамлекет угар эми бул биздин эме сөзүбүздү. Дагы айтат элем, топтор жакшы иштейт. Бүгүн ушу жарымы келе албай калышты ар кандай эме менен. Эми булардын баары кээ бирөө мал менен алек болушат, кээ бирөө бир жерде иштешет. Патриот балдар бар, чыгып атышат, погодага карашпайт. Кээде болуп калат, кээде жок, кээде ата албай калабыз. Анан карышкыр менен чөөнүн саны жылда атылган сайын эле кайра эле көбөйүп атат. Малчылардан көп арыздар түшүп атат. Мисалы бир жылкыны жеп койсо эле, бир жылкың эле азыр 100 000ден ашып кетип атат. Мергенчилер бирикмеси мамлекеттик органдардан аракеттерин туура баалоону жана азыркы замандын талабына ылайык сыйлык өлчөмүн жогорулатууну суранууда. Биз мал чарбасын коргоп жатабыз, бирок өз чөнтөгүбүздөн чыгаша тартып жүрөбүз деп кошумчалашат алар. Талгат Токтомушев, Батыр Абиев, Атайын Скөл жаңылыктарына Ак Суу районунан.